Манас районунун көргөзмөсү. Эң сонун кылып жасашкан экен көргөзмөлөр. Окуучулар тартканбы? Окуучу тартып берди, мугалимдер эме саймасын. Жип менен сайма атпай мен тиги карандаш менен тартканбы деп атпаймынбы? Сон китептери Талас обласы, Манас району. Бул кайсы мектеп? Балдар бакча экен, э? Манас району маданият үйү. Ата-эне болуу чоң жоопкерчилик. Саламатсыздар. Капрагай биз менен деген жазуусу бар экен. Бала бакча окшойт, э? Жок, биз мектеп. Мектеп кайсы мектеп? Онда сонун жасапсыздарбы? Ичинде бала бакча бар. Мотума үйдү сонун кылып жазгансыздарбы? Ата-энелер мектеби. Анан өзүңүздөрдүн сабагыңыздардан экен, э? Кинодон. Бул киносунан экен, э? Олар басыстар саундтректер чыгат. Кайсы мектеп? Мектеп эмес, райондо. Райондун администрация. Администрация. Азаматтар эң сонун. Райондук администрация. Сонун. Бунун баардыгы администрация. Манас районундагы Жийли орто мектеби мугалимдер жамааты менен эле чыгармачылык эткен Габыр Мадановдун биздин Манас сергесине келген ушундай жакшынакай иш чара уюштуруп, момундай эмгектерин тажрыйба алмашып, даңазалап элге мугалимдер жамаатына аябай биргеликте жакшы иштеп жатабыз. Могу кинонун эмесинде кылып аябай сонун кылып. Азыркы бүгүн ошо Габыр Мадановдун чыгармачылыгын баарын ошо кино лентасына чыгарып, бир эле эмеге камтып, биздин сүрөттөр да жүрөт го. Макул. Сонун. Как раз. Сиздин китебиңизди белекке беребиз жыйындын аягында. Бул биздин мектепте энелер мектеби боюнча көрсөтмө куралдарыбыз. Анан эң негизгиси ата-энелер менен иштегенде биз ушу тарбия дөңгөлөгү аябай жардам берет. Бул себети жакшы экен. Бул биз ошого жыл аягында жакшы активный катышкан энелер мектебинде ата-энеге ошо агайдын китептерин белегибиз да. Рахмат сизге да. Агайыман карайбыз китептерди. Билимдер бөлүмүнүн атынан сиздердин китептериңиздерди макет жасап атайын, көрүнүктүү болсун деп чоң кылып бүт китептериңизден алганга аракет кылганбыз. Бул жерде бүт сиздин эң эле эме болгону сиздер ата-энелер сиздер үчүн деген китебиңиздин чоң чоң кылыпсыңар, баарыдан. Аябай чоң. Түрк тилиге которулганын чыгарыпсыңар. Орун калбай калыптыр дагы. Асыл сапат, асыл инсандык сапаттарыңыз, жетекчиге жете талап, акыл эмгегинин маданияты,
Aynen, жақсы эле. Bu sizin bayağı süreciniz, жаңағы айтқан сөздеріңіз, емелер мектебі бойынша балдар тәрбиелеу. Бала. О, баягы айтып жүргөн э. Баланы шумкар куш деп ата эне менен мугалим анын эки канаты дегенди жасап чыгарыпсыңар да. Тиги эле айтып жүргөнү булар жасап коюптур этпишти. Бул чаканы алып, тетекте чоң кушул деп. Чоңу бар буда. Чоңойтуп да койгонсуң. Чоңойтуп истеп алдар. Карандаш эмес, жип менен. Мына моуста мен да карандаш менен таткан күндө жаптагысында. Бул жагы. Жаш кезеңиз бар. Жемпир кылып токуп койдук. Кыш келип атпайбы? Жылуу жүрүңүз деп. Özlüktü bağlayın. Özlüktü hocam, özlüktü. Özlüktü. Sağ olasınlar hepsiler. Bayağı aytkan çoğun kuş degen uşun eкен de. Eki kanatlı de. Tarbiyalı adamdın bağız deme belgisi degen var ele kitebinde. Ушуну китептен алганбыз. Кандай адам болот? Билим, өнөр алуусу, кулкун үзбөйлү. Бул адамды тарбиялаган. Бул жерде болсо бул сиздин цитаталарыңыз, афоризмде. Бул китептериңиз. Бул болсо ата деп алганбыз. Эки канатына бир үй бүлөнү калкалап турат. En жақсы рахмат сізге. Biz seni atağa emet çağıldırdık. Atanın demesi, ata aklı menen de foto emesi. Ene жүрөгү менен de. Kızdı, kız sonuğunda öz üyesine kanatına kıldık. Balanı bütün atağa balasın demelek koyduk. Yani bala tukumuluçuluk. O kiyiminin içinde de sır var eken. Çeçindirgende görünüyor. Kapılar işiniz mi? Kaptalarında mınakı. Enler mektebin makalaları ene үйдүн куту деп бала менен энени чагылдырдык. Бул бактылык кайрылык. Yurtlarda alıyorsunuz, meni sağlık. Жаш мугалимдер мектеби. Жаш мұғалімдер мектебімізді жүргізіп өсіп ошондай чоң иштер жүргүзүп атат экенсиз. Рахмат сиздерге. Баалоо критерийлерге жараша биздин алдыбызда ата эне бакча кирсек балдарда болот келечек деген темада чоң теманы алдык дагы ошонун ичинде бул багыттарды ар бир шкалага адамды көркө адеп, оюн, жомоктор, тазалык ушунун баардыгы жана баардыгы тегиз бир баада 5 деген баада болсо кийинки да биздин толуктообуз дөңгөлөк айланат дагы. Дөңгөлөк толук болот дагы 5 деген шкала менен балдарыбыздын келечеги кең болот деген мааниде биз ушундай кеңири ачык саамат көрүбүз. Эң чоң көргөзмөлчүлөр жасаптыгар да көлөрүндү. Рахмат. Мен Селековдун сиздин салтанат менен чогуу иштедим. Анан биздин мектептин Баткерим Рахманбердиев орто мектеби деп аталат. Биздин мектебибиз 4 жылдан ашып калды. Эмелер мектеби иштеп атат. Анан эмелер мектебинде биздин мугалимдер көрсөтүп таасирдүү болуп сабак өтүшөт. Эмелер мындай кубануу менен болушат да. Анан сиздин китептериңиз менен баардыгы таанышып, мындай жакшы иштер жүрүп атат. Сиздин баратканда жолдон дайыма эже тосуп калат китеп менен. Эжеге таксат. Коңшу айылдамыз да салтанат. Ушул багытта
салтанаттан кийинки чоң ушу таласта эмгек жасап жүргөндүн бири сизсиз. Рахмат. Азыр сиз менен салтанаттын ишиңер 7 областтан тышкары Россия, Казакстан, ал жагы Америкага чейин. Мына жакында бияктан барсак Германияга баары жокко силердин иштериңер жайылып кетти. Баягы ал жактагы мигранттар. Рахмат. Сиз эмгек баланы кызматыңыз ийилип жаңы эле бар ошол мектепте Узенов мектеби биз ата-эне кылса зор эмгек балдарга жакын келечек демекчи дейли. Бизде мисал келтирсек бул талды жасаганбыз. Бул жерде баланы гүлөнчөктө гүлөнүп отурганы буга кандай жакшы тарбия берсе бала ушундай дарактай болуп гүлдөйт деген мисалда ушундай дарак жасаганбыз. Анан бул жерде апанын мээрими күндөй жылуу дегенге буга биз күндүн нурун кылып ата-эне кандай мээрим кылса, кандай мээрим төксө бала ошондой жакка өсөт деген мааниде жасаганбыз. А бул жакта бала тарбиялоо кылганда кандай кемчиликтери деп ушул макетти жасаганбыз. Onu da жасапсыңар, кандай кемчиликке жол берет ата-энелер. Жеме аралаш, бирдей эмес мамиле, акча маселесиге көп мажбурлуу, туура. Жүрөккө чалдырып коюпсуңар да. Жерин бергиле деген мааниде кылган го. Ошондой жүрөктө гүлдөө. Кемчилик кетирбеш үчүн жүрөктөн чыккан жакшы сөздөрүң айтып жакшы Жак көрдүк, кийизге кийизге жазган Көргөнүңүз жок эле. Мына бул сөз мына. Энелер эң алгачкы жана түбөлүктүү тарбия. Алай, бир минутта. Профессор тарбиясы. Да, мына эң чоң маселе да. Бирок буга эми бизсиз деле ата-энелер балдарын тарбиялайт. Бирок мындай орчундуу маани беришке көңүл бурдурат да буларчы. Рахмат силерге. Сонун даярдап. бул жакка да токтолуп коелу агай. Билимге тарбиялоо максатында ошол теманын негизинде мына ушул баланы биз куштун бир канаты мугалим, экинчи канаты ата-эне деген максатта баланы тандалдык. Биз баланы кушка салыштырып, ал сиздин жакшы сөзүңүз бар ошол негизде. Анан бул жерде дагы турат, эгер мугалим эле жалгыз сиздин дагы айтканыңыз бар иштей берсек, ата-эне эч балага аракет маани бурбаса, экинчи канат болбосо жакшы. Куш бир канатсыз уча албайт, жалгыз канат менен деген негизде. Бизде коомчулукта мына акимибиз катышып турат, рахмат. Урматтуу профессор. Көбүнчө эки бала төөлөшсө, рекет болуп, зордук зомбулук болсо, жакшы көргөзмө менен акимиңиздар баш болуп күтүп алып мындай отурганыңыздарга салтанат областтык метод борбор району сизге чоң рахмат. Анан мен азыр эми өзүмдүн билдирүү баяндамамды сиздерге мындай өтө олуттуу доклад кылбастан баарлашуу иретинде жайлары тил менен, жөнөкөй, жатык тил менен баарлашып бүгүн өткөрөлү. Бирок мына акимибизге рахмат. Буларды мен Кудайга шүгүр 7 областтын ар бир областы анан районуну 2-3-4 жолудан чакыруу менен барып келдим. Баардыгы деле аким деген, губернатор дегендердин иштери көп өтө. Бир апта болду мен Нарындан келдим. Ошого карабастан келип азыр дыккаттык менен көргөзмөнү көрүп, кээ бир жерлерде мага комментарий берип, азырдагы баалуу ойлоруну абзордуу түрдө айтып берип отурат. Анан мына Манас районунун инсандары жөнүндө жакшы маалыматтарды берди. Мен ойлоп турам, Кудай кааласа сиздерге бир жагыдан мына областтык метод борборго жетекчиликке Салтанат Бейшенова дегендин келгени, Кудай кааласа мына
каласка чоң ийгиликтер дагы сиздер менен биргеликте келет. Бул кызды мен 3-4 жылдан бери шагирт катары иштеп жүрөмүн. Эң эмгекчил метод борбордун бардыгы 7 область мына ошо кызыңардан үлгү алып жүрөт да. Экинчиси мына силердин азыр акимиңиздардын өзү айтып берип тарыхыңызды көтөрүп тарыхыңыздарды андан кийин чыккан улуу инсандарыңыздарды айтып туруп анан акырында мага мындай президентке, премьер-министрге, башка өкмөт жолукканда мугалимдердин баркы имиджи жөнүндө айтып койсоңуздар капарага келип мындай тонкий бир ушундай сунуштарды айтканы бул өтө чоң сиздерге камкордук. Ушундай эгерде рахмат. Эгер ушул бул акимиңиздер менен азыр өзү дагы айтып кетти го бир нече жылдан бери эле билем да, барган жерде мындай астейгил иштеп, өнүктүрүп, элди билим берүүнү ойлогон инсандардын бири силерге жетекчи болуп келгени, Кудай кааласа, эл менен биргеликте көп ийгиликтерге жол ачылат дейм. Урматтуу аким, сиздин ишиңизге ийгилик каалайм. Бар болуңуз. Ошо илгери кандай барган жерде ийгиликтерди жаратсаң, ошондой жаратып сак саламат иштеп жүрө бериңиз. Бар болуңуз. Рахмат. Андан кийин Салтанат эже сизге дагы өзүнүн чакан бир аз жазган. Энелерге кош канат, лидер айым Салтанат, эмгектерин агайдын жайытсам деп элине видео жасап таратат. Анан ошол энелер мектебинде өзүм менен де кантип өтүп коюп. Малатая билимдери бөлүмү Республика Республикасынын эмгек сиңирген мугалими 3-даражадагы Манас орденинин ээси Мадалинов Капыр Маматкуловичке билим берүү тармагына кошкон зор салым үчүн ыраазычылык билдирет. Билим берүү бөлүмү башчысы.